Tuğanlar, bu yakta kişine bir eme olmak bunday. Meldeş. Bu yakka alıp gelgen maldarının arasından usul alay, anan çoğun alaydan çıkan mallardan enneleri şunday şartlı şunday olgan enneleri jergilüktü mal bolsunlar. Çoğun alaydı. Atası yol bolsa uruğu Angus je Şviç bayaqı paroda degen nemedir. Bu ar türdü bozrası emesi, jaşı emesi başka. Biroq negizi qaraganda özünün usul parodaga koyulgan özünün talaplары var. Beldin tüzdügü, muğundarla, koptun, tuyaqtın tüzdügü, Neşayip bunday obrazda da kotorsa, Josik Sabran mes, moyunlu nemesi, bu et bağıtındaki bunday 4 kursluk bolgon nemesini şonu qarab, ekspertler kaldırar. Tandap soğuyma geldim. Anan sözlü Almurat sen aytıp emeğin baygesi var. Baygesi nebetigi konoktor gelgende oşolar ruçat kılsın dep meyli dep ataz. Biz tıyınlansak oldu da. Anan basın baylap koyulu. Anan esin çakırıp anan Almurat düşündürüp koy. Emin üçün bunu tanıdadık. Sana kadar. Hurmatlı Alay rayon turgundары силерди бүгүнкү мааракегер менен куттуктайм. Бүгүнкү мына Бай Алай долбоорунун жыйынтыктоосу болуп атат. Бай Алай долбоору ушул 2000 канчанчы жылдан баштап иштеп келатат. Мына жыйынтыгы чыгып атат. Анан ушул жыйынтыгында жарым кандуу малдардын баягы конкурсун жарыялап атабыз. Бул конкурста бул эмчүн конкурс бул мындай адат болуп калсын деп атабыз да. Биринчиден биз мал чарбачылык менен фермерлер жашап аткандан кийин сыймыктанышыбыз керек. Өзүбүздүн ишибиз менен сыймыктанышыбыз керек. Сатканда кымбат баага саткандай бололу фермерлер. Анан малды асылдандыруу ишине үгүттөө максатында биз ушул конкурсту жарыялап атабыз. Малды асылдандырмайынча силер билесиңер, мал чарба менен иштеп аткан фермерлер эч качан өнүгүп өспөйт. Ошон үчүн малды асылдандырып. Эми ушул конкурста 6 баш катышып атат. 6 баш. Жарым кандуу биринчи муунда таза кандуу эмес, жергиликтүү мал менен баягы урук менен чет мамлекеттен алып келген урук менен же болбосо бука менен тирүү бука менен уруктандырган бука менен ошолордун балдары, мына ошолордун торпоктору чыгып атат. Эми конкурс бул 6 торпок катышып атат. 6 торпоктон биринчи орунду ээлеген торпок ушул торпок болуп атат. Эми силер айтасыңар, бул торпок менен бул торпоктун эмне айырмасы бар? Бул торпок чоңураак го. Бул эмнеге биринчи орунду ээлеп атат? Эми үчүн мен ошону кыскача маалыматымды айтып кетейин. Эми үчүн дегенде, биринчиден биз эмнени карайбыз? Белдин түздүгүн карайбыз. Бел түз болуп турат, өзүңөр көрүп тургандай. Мына бели түз болуп турат. Экинчиден соорусун карайбыз, жамбашын. Жамбашын карайбыз, жамбашы куюш болбосун. Эми үчүн эгерде жамбашы куюш болуп калса, мал тууту оор болуп калат, туй албай калат. Жамбаштан музоосу чыга албай калат да. Ошон үчүн жамбашы кичине мындай эндүрөөк болуш керек. Бул бир. Экинчиден, мисалы үчүн мунун деле бели түз. Мунун деле бели түз. Бирок эми үчүн бул биринчи орунду ээлеп атат. Ол куйрук жагын көрдүңөр, мындай түз болуп турат. Мунун куйрук жагы кичине мындай ылдый болуп турат да. Бул жана учасы, мындайча айтканда, учасы крестец деп коет. Ошол жагы кичине бир аз стандартка жатпайт. Эң үчүн дегенде, кийин музоо болгондо жеметкенде анын эти да көбүрөөк болот да, ангус. Мындай эт байлат, бул сан этиненчи, эт жагынан, ушул жагынан. Анан өзүңөр карасаңар, мына баш жагын карасаңар, мындай силерге караганда башын көрсөтүп коесузбу? Мына чекеси көрдүңөрбү? Жазы болот. Анан баягы таштары мындай ангустукундай болуп турат. Тигиники ичкерек болуп турат. Бул мал сөөгү ичкерек болот да, мунуку ичкерек. Бери карап койсоңор. Мунуку деле жазы, бирок ичкерек тигиге караганда.
Эликтикиндей болуп турат да кичине башы. Анан демек бул мал кийин чоңойгондо сөөктүү болот да. Сөөгү мындай териси кененирээк ушундай болот. Анан дагы эмнесин буттарын карайбыз. Буттарын могу түз болуп мындай бири-бирине жакын болбой, мисалы үчүн тизелери басканда тың басып, тоолордо тың басып ошондой мүмкүнчүлүк болсо шамдагай болуп секирип кетиш керек да, кулап өлүп калбаш керек. Ушул жагын карайбыз. Туяктары дагы мындай тике туруп туруш керек да, тикерээк туруп туруш керек. Ушул жагын карайбыз. Эмне үчүн дегенде баягы тоодо жүрөт биздин малыбыз. Баягы эмерек болуш керек. Көрдүңөр, бул кичине жазыраак болуп турат да, мындай эме болуп турат. Ушул жагын карайбыз да. Келеркиде өскөндө бул малдан. Анан бул эмне үчүн бул биринчи муунда өзүңөр көрүп турасыңар. Биринчи муунда бул таза эмес. Көрдүңөр, аяктар актары бар. Ак төшүндө мына агы бар, көрдүңөрбү? Агы бар. Бул жарым кандуулукту айтып атат. Бул энеси жөнөкөй эле жергиликтүү мал. Бирок атасы жакшы болуп, мына баласы да жакшы, түз, бели түз, кийин чоңое турган мал да. Ошон үчүн бул биринчи орундукту ээлеп атат. Экинчи орунду биз берип аткан мына ушул малга берип атабыз, кунажынга берип атабыз. Бул ургачы мал. Бул малдын ээси ким? Берчи койгулачы. Малдын ээси ого. Мына биринчи орунду менен колуңузду коелу, байгаңыз азыр тиги посольстводон келгендер куттуктайбыз. Акбосо айылынан. Кийинкиси. Экинчи орунду берип койсуңар жигиттер. Мына экинчи орунду деген мындан көп алыстабайт, өзүңөр деле көрүп турганыңардай. Бирок кичине жамбаш жагы мындай ылдый түшүп турат да бул учасы. Ошон үчүн. Анан негизи эмеси төп келет. Булну кайра аңгыз менен кайра курдурса, аябай таза болуп түшөт да. Таза. Көрдүңөрбү? Буттары дагы шыйрактуу болуп турат мына. Өзү да мына өтө кылыч эмес, шыйрактуу. Тоолордо да басалат ушул жагынан. Эми бул ургачы жакшы мал болуп берет, жакшы аңгыз. Ээси ким? Ээси Алай байке, куттуктайм сизди. Сиз былтыр катышкансыз, Бери карап койсуң. Куттуктайм Алай байке. Экинчи орунду Алай байке берип атат. Эми үчүнчү орунда бизде көп мындай маселе туулду. Үчүнчү орунга эки мал татыктуу болду. Мына могу швиц тукуму. Швиц тукуму эт багытында болсо, бул сүт багытындагы уй болот деп эсептелген мал. Өзүңөр көрүп тургандар, бунда сүт бар. Өзүңөр көргөндөй, көрдүңөрбү? Бели түптүз, соорусу түптүз, соорусу жамбашы, куюш эмес трапеция болуп турат. Бул мал жеңил туйт, музоолордун. Буттарын көрдүңөрбү мындай? Түптүз шыйрактуу болуп турат, түптүз болуп турат да. Мындай кылычы азыраак болот да, кылычы азыраак болсо, демек мал шамдагай тоого чыгалат мындай. Ээликтей болуп турат да, чуркап жүрөт. Анан баш жагын көрдүңөрбү? Баш жагын мына. Ээликтей болуп турат. Ичке сүттүү малга ылайыктуу. Сүттүү мал мына. Ээликтей болуп турат да, мындан тамакасың. Мурдан. Бияктı көрсөтүп койсоң. Чактап туруп эле. Ээликтин эмесиндей болуп турат. Башында ичке көрдүңөрбү? Бул сүт багытында, сүт багытында. Жеңил туйт, жатындан жеңил чыгат. Ушундай жагы болот да, ушул сүттүү малдын башы кичинекей болот, ушундай ичке болот. Анан бул 3-чү орунду ээлеп атат. Дагы бир мал бар, 3-чү орунда эмеси. Бул малдын ээси ким? Бул малдын ээси мына Сен акаң мелгипке сен колуңду сып койлу, акаң айтып коесуң да. Ооба. Ал байгесин аласың атыгы. 3-чү орунга мына дагы мына аңгыз болуп бер болуп коесуң. 3-чү орунга. 4-чү орун. Жок, бул 3-чү орун. Аңгыз 3-чүбү? 3-чү негизи бир багытта конкурс кылган жакшы экен. Аңгызды аңгыздай кылыш керек экен, эт багытын. Сүттү сүт багытындай кылган жакшы экен да. Мына көрүп тургандай, көрдүңөрбү? Башы чоң.
kişine 3. orun elep atkan, emçinde 3. orun elep atan. Belin gördüler kişine iyil turat. Oşon üçünde 3. orun. Eğerde bunun eli tüp-tüz bolganda, bu birincilikte elemek. Doğru jagında baykadılar. Yak Canbaş söğünde baykadılar. Mutlar moşni, görüp tuyaktары var, sonun töpkelep. Dirile geçmeslik çağına, neyle biraz eli iyi turatta, tüp-tüz bolup turuş gerek, sıdırgıga takkanda. Şunday bolup turuş gerek. Bu kanday desen, çarçayt mal. İyilgen mal çarçayt, iyilip kedet. Toğu жүргөндө эметкенде баягы эме болот да, чарчап эмет калат, курсак ылдый салаңдай берет, ылдый кете берет да, турса нагрузка келет, мындай. Түз шамдагай болуп турат. Тоого жүргөнгө бул анан өзүндө эле экстерьер боюнча, зоотехнический жагынан экстерьер деп коет, тышкы келбети да төкпеш керек да. Өзүнүн азык түлүгү ал бир жагы, тышкы келбети да сулуу болуп туруш керек да. Конкурска катышканда бул жагынан да карашыбыз керек. Жолдош агай, малдын ээси Бул эме айлыңды айтып койсоң. Чоңалай жекенди. Чоң алайдан келген. Кудурду эле? Тиги букадан эле. Куттуктайбыз. Мына бул чоң алайдан келди эмне кылып Негизи 3. орунду ээлеген ушул болду. Тиги 4. орун болду. Калган букалар дагы бар. Бул көрсөтөт болот. Эркинбек, сен букаңды чыгарсаң. Бул бука да бизди кызыктырды да, бир бука. Бирок бул буканын кичинекей бираз айтышыңар мүмкүн. Бул бука эмчи орун ээлеген жок деп. Бирок бул конкурска катышты. Өзүңөрдү көрүп тургандай бели деле түзү барды. Бирок байкадыңарбы, соорусу ылдый чүп турат. Могу Жанбаш жагы мындай ылдый болуп турат. Мындай болуш керек да, түз болуп туруп, жагы түз болуп туруш керек да. Мына ушул жагынан эле утурду да. Бул эмнеге маанилүү? Бул дагы кийин буга этке байланыштуу болот. Жанбашыбызда кичине бираз эмерек да, түз болуп турат. Трапеция болуш керек, мындай трапеция. Мындай. Ээнди болуш керек. Уй жеңил туулгандай болуш керек. Мындай болсо уй уш болуп калат. Уй туй албай калат, ошондон өлүп калат да көп музоолор. Туй албай кыйналып туулат, туутка келгенде. Ошон үчүн жанбашы эндүү мындай болуш керек. Могу жанбаш сөөгү, бул жанбаш подвздошный, бул седалищный деп коет. Ошонун сөөгү мындай эндүү мындай алысыраак болуш керек бири-биринен. Бирок бука аябай жакшы бука. Муну дагы мен баалайм. Жакшы баа коём буга. Буга 5 баа 5-чи орунда берип атабыз. 5-чи орун эң үчүн дегенде өзүңө бери чыгарсаң. Эмчи мойну бар да. Мойну бар. Мунун мойнун көрдүңүздөрбү? Бул 1 жаш 2 ай толпок. Анан 2 жашында бул мойну чоң болот да. Шундай чоң мойн. Болду, Эми мына аракетин көрсөтүп каякка барышыбыз керек. Бул өзү Кара Суудан келди. Кара Суу районунда бул катышпайт болду. Бул катышпайт. Бул төмөн зонадагы келди. Бирок силерге көрсөткөнүбүз максат эмне? Болун деле булардын деле энеси жергиликтүү уй. Анан жасалма уруктандыруу менен жакшы буканын уругу менен тууган. Анан мунун жашы 15 ай. Ошондо 1 жаш 3 ай. Анан тышын жылтырап турганын карагыла. Эмне айырмасы бар тигилер менен силердин мал менен жарынгандо. Бул энеси жакшы тандалган. Жергиликтүү уй болсо дагы энесинин сөөгү жакшы караган. Экинчиден буга тоют берүүсү, жем берүүсү баягы өзүбүздүн малда эмес, жакшы порода малга анда көңүл бурулуп, сыйпап, сылап багылган мал эветеси менен. Демек биз дагы ошол тоют жагына, сарайдын жолуна, муздак сууна баары көңүл багылса,
uşundaga Cedevis degen maksat bilen Atayın soranıp bir kap geldik. Gördüler. Ayrılması kanday. Bu bile 15 aylık. Bunun salmağı çene kanca olur. Salman çenelik mi? Çeneyim de. Çene koysun, çene duruyor mu kadın? Sen bunun çenege çok bile. Şimdi 8 aylık. 8 az görelim mi davra çene? Buradan karmak. Çene der mi kadın? Açık olup kaldı. Bu taraf durmayın. Tak, çene gelse ben sana aytkanday. Butu kişine hazır turan hazır oşonda ben hürgür turan. Yazılatın alsıra bazı böyle Bulgukanın salmağı 530 kilogram. Buna 530 kilogram, 530 kilogram. Bu katemi bunuku 68% kaçayın çıkart. 68 hazır soysa 65% çıkart bundan et. Hazır. 65% çıkart. Biz bunun bayağı çene türgönde pazarda alıp duruyoruz. 50% et kalganı başka değilse duruyordu. Bu bayağı paroda bolgon mayda 64, 65 kaldıran da 68, 70 de var. Şunu soygonda Hatta 68. yeti gövrük bunu Kasapçılar 68% benim faydası görür. Yok bizden alganda alan 60% benim, 55% benim alan kasapçılar. Arcakta yeme antik kasapçının faydası. Çınlay. Yok bir yaş, uşul bir yarım yaşta koyulcu beri. Bir yarım yaşta bu ayvay jakşı salmak. 530 kilo. Jakşı gözüküç. Satkanda bağısı mına misal için emi yesi 250 mingde otat, emi 250 minge getmese de bir 180, 190, 200 göçeyin satsa olur. Buna oşan için fermerler sözsüz türde malda asıldanmışsınız gerekler. Cönüle tüyşük dönüyor, bağı ötsey maldı. Tüyşük dönüyor. Jakşı asıldığı maldı bağıp durulu, jakşı toyup berip durup, jakşı baksan arılı, serde oşundayım. Ceyit kaç edesin. Angus, et bağıttın Angus. Bilimde adamlar libesinde biz bunu başımızdan ötkörüp atabız da. Kazak hangi bukanı men alıp gelip turup bağıp turup getirmeyin senden çenet turup satın oşal 65 kasapçı anam kasapçıdan atayın soradım. Sen oşal 65% eti var deyip bana alasın bu desem de bunlarda da söğük yok deyip. Men de söğük eti satı vergen 28 kılara söğük koşup satı vergen. Şunun etini deyip. Bana kasaptın aytkan söğük. 250 gramdan her bir kilogram etke 250 gramdan söğük koşup satat eken. Angus'un söğükü jetmeye kalatken can söğük satı vergen. Ona cımdın 25 kilogram söğüğünü alıp gelip koşup satam deyip. 25 kilogram söğükü et bulurlar. Bundan aytkanda, Alayvayga aytkanda jönögö jergilikti maldын söğü 20%. Fırat'ta 20%. A bul angustar 13% beret söğüktü. 7% ayırma veriyor. Bunlar koşup berip satışat da söğük açın. Söğüktü şu 7%. 7 göz. Öyle bu baygege bolganlar şu açıp o konkurs demelgandara tuttuk koyalım. Baygeler olça bağlı. Alanda parasından merak gelsinler. Kim aldı? Gel görsün. Siz geçik kaldınız var. Birinci oldu.